Давайте. Бүгін бұйырса жергілікті математика сабағының ақырғы сабағы қалғандарға кіріс тілімен толтырылады. Бүгінгі сабақты уже біз бұға шейінгі болған ойыртын сабақтарын қарастырып алып шығамыз. Задачаларны. Мысалы 350 математиканың топтама есептері бар. Сомның есептердің жиындысы. Мысалы бүтін сандар бойынша. Не дейді біріншісі? 90 минут көп пе, же ол болса 0,9 сағат көп пе? Албетте белгілеу, бізде бір толық сағатта қанша неме бар? 0,9-ті біз болған 60 қойып қойыз да. Минутқа айландырыш үшін бұл қанша минут болады? 54 минут болады. 54 минут албетте азырақ, 90 минуттан қарағанда. Теріс сандарды қандай қылып салыштырамыз. Теріс сандардың кішінесі чоңырақ болады. Бұл деген минус 0,7 деген минус 7 бөлінген 10-да. Мысалы, минустар жоқ қарай тұрған болсақ, 9-дан 7 чоңырақ болады негізі. Себебі 9 адамға бөліп берсек, тортты. Көп кусочектен тиеді. Ал эми теріс сан болған үшін бұл кішінекей, 0 жақындарға чоңырақ болады. Мысалы, сан оғымен қарай тұрған болсақ, бұл жақта 0 болсын, бұл жақта минус 1 болсын. Мол жерде минус 7, 9 тұрса, 97, минус 7 оғын мол жақта тұрады. Қайсыңызда оң жақ бетке жақынырақ шағарса, ошол чоң емес пе? Анда бұл чоңырақ болып қалады. Эми целые положительный дейді, бүтін оң сандар дейді. Иштеп көрелік оған бұларды. Мысалы, бірінші колонкасы не болып іштетіледі? Сол колонкасы қадимгі елі 5-1 болып қалады бұл жері. Бұл жер болса, x көбейту 5 үстінде y астында болып қалады. Эми қарасаң, бұл жақ экөө тең оң бүтін болған үшін бұлар плюс сандар да. X мен y деген екен. Оң бүтін дегенде бұлар натуралдық сандар екен. Ал эми натуралдық сандарды біз қысқарта берсек, x мен x қысқарады, y мен y қысқарады. То есть екі жақтан y көбейтеміз, екі жақтан x-ке бөлеміз. Анда бұл жақта не қалды? 5-тен 1 қалды, бұл жақта 5 қалды. Қайсы учурда қысқарта берсек болады екен белгісіз санға? Егерде бір ғана алар бірден чоң болса да, çünkü теріс сан болып қалса, 0 сан болып қалса қысқартқан болбайды да, есеп шықпай қалады. Мүмкін емес есеп шығармақпыз. Бирок бұл жақта белгілі, то есть мына жасыңа оң сандар екен да. Оң сан болғанда қысқарту, мысалы, еркін. Мен бұл жақ 33-77 деген не? Бұларды болшынша қысқартқан әрекет қылады. Бұл деген 11 көбейту 3 да. Бөлінген 11 көбейту 7. 11-лер қысқарып кетсе 7-тен 3 қалады. Бұл жақта ле ошында болып шығады. 1111 көбейтілген 3 бөлінген 1111 көбейтілген 7. Бұлар да қысқарып кетсе 7-тен 3 қалды. Так, бұл жақ беті түсінікті. Бүтін сандарды негізелі шығаршы оңайлы. Так. Оны шығарсақ. Қарап тұрсаңыз, мысалы, 2,125 мен 0,145-ке бөлуді не алып біз? Ондық сандарды бөлуді біз бүтірлер үзілдірған әрекет қылып болшығы. Бұл жақтан бері түрілерсақ, бұл жақтан да бері түріледі. Бұл жақтан бері түрілерсақ, бұл жақтан да бері түріледі. Демек, 225 бөлінген 45 болып қалады. Оң жақ бетте де ушындай туйынтма тұрбай, демек бұлар бара-бар. 0,1 10-шы дәрежа чоңғы, же болсы 1,1 чоңғы дейді. Эми қарап тұрла, егерде қайсы бір сан, мысалы, 0 мен 1-дің арасында отырған болса, дәрежасы чоңойса, сан кичире береді, мысалы. 2-ден 1 дейлі. 2-ден 1-дің екінші дәрежасы 4-тен 1 да.
4'төн 1'дин кайра кийинки даражасы мисалы 8'ден 1. Көрөсүңөрбү? Чоңойгон сайын даражасы чоңоюп атат. Бул өсөң кичирээк болот. Мисалы бул 0,25 болуп калды. Бул 0,1000ден 125 болуп калды. Көрөсүңөрбү? Улам 2 эсе 3 эседен кыскарып кетип атат. Кичирээк болуп атат. Түшүнүктүбү? 0 менен 1'дин арасындагы сан даражасы көбөйгөн сайын сан өзү кичирее берет. Так. Даража. Даража. Биринчисин карайбыз. Буларды салыштыруу үчүн мисалы үчүн ондук бөлчөк кылсак, же болбосо 0 менен 1'дин арасында кылсак, салыштыруу өзүнүн башты айландырат да. Себеби эмнеге? Карасаңар, себеби даражасы чоңойгон сайын сан кичирее берет да. Ошондуктан биз эмнеге айландырып алган жакшы мону? 1'ден чоң санга айландырып алсак жакшы да. 3'төн 2 деп туруп минус а деп койсок. Чоң. То есть 2'ден 3 б. Анда мында болот да. Минус а чоң б'дан. Çünkü могу белги сактала берет. Да минус а чоң б'дан деп. Минус а кошу болуп өтсө, анда 0 калат бул жак бетте, а плюс б. Эмне болуп калды анда? А плюс б 0дөн кичинекей экен. 0дөн кичине болуп жазылат. Эгерде мисалы мындай учурлар келип калатчы, өзү эле мисалы 2'ден 3 деген эмне болуп калат? 3'тен 2 деген минус а өзгөрбөйт, б өзгөрөт экен, минус болуп. Даражасы минус болот дагы, негиздери бирдей болду. Минус б. Анда болсо ошол учурда а кичине минус б болмок да. Көрсөңөрбү, белги сакталыш керек болмок. То есть тескериден айланат да. Себеби эмне? Булар ондук, то есть 1'ден кичинекей сандар да. 1'ден кичинекей болгондо даражасы чоңойгон сайын, демек анда бул даражасы кичинерээк болуш керек да, мисалычы бул сандан чоң болуш үчүн. Ошондуктан а кичине минус б бул жака өтсө все равно эмне? А плюс б кичине 0 болуп чыгат. Кийинкисинде 3'төн 1 целая положительное число дейт. Оң бүтүн сан дейт да. 2'ден 1 деген просто 2'ден 1. 2'ден 1'дин мисалы мааниси жакшылап карасак 0,15 да. Ал эми бул деген 3'төн 1 0,3 да. Эми чексиз кайталанып 3, мезгилдүү бөлчөк 3. Даражасы чоңойгон сайын кичирээк дедикпи? Демек анда эң чоң болса, мүмкүн болгон сан мисалы маани 3'төн 1'дин а даражасы 0,3 да. Кошсок бул деген 0,8 анан 3'төр кетирет да. Демек анда 1 чоң да. Ошол учурда карап коебуз. То есть этият болчу нерсе эмес бул жакта. Болгон ошол. Эми могу карасак, белгисиздери берилген, эми көбүңөр г деп салышканы мүмкүн, көрөрмөн. Ошол замат кирсек туура эмес болуп калат. Себеби карасаңар, бул жакта сол жак бетте эмне деп турат? А квадраттан 1 деген терс, а квадраттан 1 кошосуз дейт да. Маанилерди коюп текшерсеңер жакшыраак болмок да, мисалычы. 0'ду 1'ди минус 1'ди коюп көргүлө да. Мисалы ар дайым 0 1 минус 1'ди койсоңор жакшы да. Минус 1 0 1'ди. Себеби эмне үчүн буларды коебуз? Себеби 0 деген 0 санга бөлбөй турган учур чыгып калышы мүмкүн, ошону 0 текшеребиз. 1 дегенде даража көтөргөндө эч нерсе өзгөрбөй турган мисалы. Минус 1 эмне үчүн? Даражасы так болсо ал терс сан чыгып калышы мүмкүн да. Ушул учурларды текшерип коебуз. Мындан башка да сөзсүз учурларды текшерип коюшек. Мисалы 5 дегендерден, минус 3 дегендерденчи. Бирлерге тиешелүү эле эмес, мына башкачараак сандардан. Өзгөчө маани берүүчүлөр минус 1 0 1 да. Калгандары кадимкидей маани бере берет уже. Ошондуктан ушул сандарга ар дайым текшерип алсак жакшыраак болот. Бул жактан текшерип эле түшүнсөк болот, то что үстү астына караганда кичинекей. Демек кандай сан бул? Дурус бөлчөк да. Дурус бөлчөк болгондон кийин ал ар дайым 1ден кичинекей. Так, кийинкиси. Целое положительное число.
Keyingi учурда эми мисалы ар дайым -1 0,1 деп кое бербейбиз. Себеби дегенде могу мааниге жараша коебуз да. Мге жараша. Эми эмне деп турат? Бүтүн сан деп турабы? Анда, то есть бүтүн оң сандын бардыгын атырып алсаңдар да, ошолорду коюп салыштырабыз да. Мисалы -1'ди койгонго болбойт. 0'ду койгонго болбойт. -3'тү койгонго болбойт. Демекчи. Бирок мындай карасаңар, мисалы үстү чоң болуп турат да бунукай. Анда бул дурус бөлчөк, бирден чоң да булчу. Бул буруш, то есть дурус бөлчөк болгон үчүн бул бирден кичинекей, буруш болгон үчүн бул бирден чоң болот ар дайым. Дурус менен бурушты салыштырып да кереги жок. Ошол маанилүү көрсөк болот мисалы. Кайсыңыз дурус, кайсыңыз буруш экен. Так, дагы көпүлдөшүүчүлөрдүн муларды карайлы. Мисалы, булар. Могу биринчиси y бөлгөн x чоң, x бөлгөн y чоң бу дейт да. Эми бирок бул жактан салыштырып деле эч нерсе кереги жок. Себеби x ар дайым чоң экен y-тен караганда. Демек бул кандай бөлчөк болуп калат? Бул буруш бөлчөк болот, себеби y-тен чоң да. Буруш. Бул дурус бөлчөк болуп калат. Дурус бөлчөк ар дайым буруш бөлчөктөн кичинекей. 5 немчи даражадан 7 м даражасына 7 чоң деп берсе албасаңар, жаңы эле айткандай 0 -1 дегенди текшересиз да. Мисалы 5-тин 0 даражасы, бул 7-тин 1 даражасы. То есть 0 даражасы дегенде экөөнү бирдей даража берсе, бул 1 болуп калат, бул да 1 болуп калат да, барабар болуп каларсыңар. Башка бирлердин 1 даражалары койсоң, бул 5 мисалы, бул 7-тин 1 даражасы, бул да 7 да. Анда бул чоң болуп калды. Жооп Г да бул жактан. Көрүңөр, эч кандай бир ограничение коюлган эмес Мге. Ошондуктан каалагандай маанилерди кое бергиле. Так. Мынакей могу чударсаңар болот. Эми буга чейин айткам мен, мисалы, тамырларды көрөр мен ошол замат квадратка көтөрсөңөр депчи. Тамырларды квадратка көтөрдүңөр. Бул жак бетти көтөргөн үчүн бул жак бетти көтөрүш керек квадратта. Тамыр менен квадрат кыскарса, бул жакта b квадрат -1 калат, бул жакта b квадрат калат. -1 болгон үчүн ал кичинекейирээк да, мисалы, будан карагандачы. Анан кийин бирок этият болчу нерсе бар. Ушул эле эсепте, мисалы, бул туура чыгат. Квадратка көтөрсөк болот. Ал эми b бирден кичинекей деп койсочу. b квадрат -1 ушул эле выраженияларды берген, то есть туймаларды берген. Кайсы чоң депчи. Эми эгерде сан терс болсо, терс экенин билсек, же терс же оң экенин да билбей калсак, даражага көтөргөнгө болбойт. Себеби карап турла, бул өзү терс сан, бул квадратка көтөрүлүп бирди кемитилгенде оң сан болуп чыгат да. Түшүнүктүбү? Оң сан болуп чыккан үчүн бул жак чоң болуп калат да. Себеби квадратка көтөрүлгөн чоң оң сан болуп көтөрөт. Так, дальше. Факториал деген эмне? Негизи фигура, то есть символу илеп белгиси түрүндө кездешет. Мындай 104 факториал дегенибиз, мисалы 5 факториалды мына көрөсүз турат, 1ден 5 чейин көбөйтөбүз. Ал эми 104 факториал деген деле эмне? 1ден 104кө чейин көбөйтүүнү. Бирок бул жакта ход мисалы мындай да, 102 факториалга чейин гана алып келүү да. Себеби бөлүмдөгү 102 факториал менен кыскарыш керек да. 102 факториал менен. Факториал менен факториал эле кыскарат да, башка сандар кыскартып салбагыла.
52 көбөйтүлгөн 51 болуп туруп факториал болуп калат да дальше. Ылдый чүрүп кетиресиздер мисалчы. 51 менен 51 кыскарып кетет дагы. 52 бул жакта 52 турат, бул жакта 104 көбөйтүлгөн 103 турат да. Албетте 104-дүн көбөйтүндүсү чоңураак. Кийинкиси. Альфа, бета, гамма дейт, ички бурчтар дейт, үч бурчтуктун ички бурчтары. Альфа, бета, гамманы кошсок канча барабар болчу эле? Үч бурчтуктун бурчтарын кошуп чыкканда 180 градус чыгыш керек да. Анда тангенс 180 барабар, Тангенс 180 канча барабар? Тангенс дегенибиз бизде синус бөлүнгөн косинус да. Синус 180 бөлүнгөн косинус 180 да. Синус 180 бөлүнгөн косинус 180. Синус 180'ди карайлы, эстейли. Координат боюнча синус 180 могул жака жетсе, y боюнча каралат синус. Кайра бул жака алып келебиз. Ал жерде 0 экен да. 0. Эми 0гө бөлүп салсак, бул итак. То есть 0ду кайсанга бөлүп дагы эмне 0 чыгат да. Эми косинус боюнча -1 болот экен. -1 бөлсөк, бул 0 экен. То есть бул кайда. Эми логарифм кандай болот да? Логарифм ортосунда мисалы мындай белги турса, мисалы кемитүү турса же кошуу турса эмне болот? Негиздери бирдей болуш керек, мисалы орток бөлүм тапканда эле табылат бардыгычы, мисалы негиздери могулар 2 2. Анда биз мындай кылсак болот да, log 2 6 бөлүнгөн 1 болот да. -1 деген нерсе. Эми log 2 плюс деген нерсебиз ал көбөйтүү 1 да. Эми 1ге көбөйтсөк, ал 1ге бөлсөк деле бул бирдей майн чыгат. Так. Моучу кандай боласыз? Так, эми бул жакта мисалы оң кен терскен эчкимиз белгисиз. Бирок мына текшерип көрөсүз да, мисалы башында А саны дейт, терс болсо дейт, А көбөйтүү Б дейт, 0дөн чоң болуп атпайбы? Бул оң сан болсо, анда бул да оң сан болуш керек да. Оң санды оң сан көбөйткөндө, эми 0дөн чоң болот. Ал эми BC-ны карайлы. BC 0дөн кичинекей экен. Бизде белгилүү B оң сан, анда C терс сан болуш керек да. Эмне болуп калат анда? А оң сан болсо, С терс сан болсо, экөөнүн көбөйтүндүсү терс сан берет. Терс сан 0дөн кичинекей. Бул учурду текшердик, эми дагы бир учурду текшеришибиз керек да. Эми А, Б 0дөн чоң болгондо бир эле учур бар эмес да. Экөө тең терс сан болуп калса 0дөн чоң болуп калат да. Эми BC 0дөн кичинекей болгондо, B терс сан болсо, С оң сан болсо ошондой 0дөн кичинекей болот. Анда А терс сан экен, кийинки учурда С оң сан экен. Экөөнүн көбөйтүндүсү кайра терс сан 0дөн кичинекей. Эки учурда тең 0дөн кичинекей чыкты. Жооп Б болот экен. Ажырсынкты, мына могул эсеп дагы көп кездешүүчү эсеп. Көп окуштар ушул эсепти көрө бермей катып калат. Болжол менен белгилеп салышат да. Же болбосо Г деп салышат. Жок. Эгерде бул жакта так сандар ушунчага барабар дегенден кийин бул ар дайым так чыгат да. Эч качан Г деп белгилебейсиңер. Мисалы 5-даража бул жака тамыр болот өт. X барабар эмнеге? 5-даража тамыр. 5-даражада тамыр 3. Y-чы 3-даражадагы тамыр 2. Эми буларды салыштырабыз. Мисалы 2 3-даражада чоңбу, же болбосо 3 5-даражада чоңбу? Эми карагыла. Биз ушул даражадан арылыш үчүн буга 3-даража беребиз. Бул сол жак бетке 3-даража бериш үчүн оң жакка 3-даража берилет. Кайра оң жак бетте 5-даражаны алыш үчүн бул жака 5-даража беребиз. Бул жакта 5-даража берилет.
бул тамыры 3 менен 3 кыскарса, тамыры 5 менен 5 кыскарса, мында бул жакта 2'nin 5. darajасы калды 32. 3'ün 3. darajасы калды 27. Çünkü негизи чыгаруусу оңой. Мындайча айтканда впадает в ступор, да, когда многие студенты это видят. То есть ученики как это видят. Ошондуктан мисалы үйрөнүп алгыла. И анан кийин бүтүн жактардын бүтүн маанилерин табуу. Мисалы эгерде к оң сан болсо дейт, оң бүтүн сан болсо, натурал сан экен, анда бул маани кнын кайсы маанисинде эмне дейт? То есть бул туюнтма кнын кайсы маанисинде бүтүн маанини алат дейт да. То есть бул баары тең взаимно простройлор экен, эми баары тең кга бөлүнүш керек экен да. Анда 5k квадрат деп өзүнчө kга бөлүп жазып алсак, 8k'ны дагы kга өзүнчө бөлүп жазып алсак, плюс 1'ди дагы өзүнчө kга бөлүп жазып алабыз. Булар k менен кыскарса, баардын k'лары кыскарса 5k калды. Эми 1 дагы бөлүнүш керек да k'га. Демек k канча барганда же 1 болот. Хотя оң бүтүн сан болуш үчүн 1 гана 1 болот экен, а барабар 1. Ушундай эсептерди ачкандай эле чыгат. Так. Даража. Көрдүк. Белгилүү сандарды даражага көтөрүү. Biz albatta jönөкөйлөп алганыбыз жакшы. 2'nin 3. darajасы дегенде x'nin 6. darajасы, бул x'nin 5. darajасы. X 0'дөн кичине болсо дейт, качан чоңураак болот дейт. 0'дөн кичинекей деген демек терс сандарда могул ар дайым терс сан чыга берет да. Терс сандын так даражасы, терс санда. Терс сандын жүк даражасы оң сан экен, то есть чоң салыштыруулардын да кереги жок, сандарды коюп да кереги жок. Мисалы сан коюп көп кыла турган болсоңор, көп убактыңарды жөнүнө текке кетиресиңер да. Вот. Мындай эсептерди көрөрдө, мисалы чыгарганды түшүнбөй атсаңар, эми эсептин өзүнө карап койсоңор да. Мындайча айтканда 5x экен, 5, 15, 3 деп эмнеси менен тиешелүү болуп турат эми. То есть, конечно, 5x 3кө бир жакындаган бир сан менен тең болот экен деп түшүнсөк болот да. Же болбосо мисалы бул жактан 15'ти 5 көзөп, мисалы 3 көбөйтүп 5 болот демек 5x 3 болот деп түшүнсөңөр болот да. Түшүнүктүү? То есть, могул жактан 3'ün даражаларын бири депчи, 3, 6 же 9 болот да, мисалычы. 9 болот экен депчи. Так, 15x деген. Ошондо же болбосо жөнөкөйлөп атып алсак болот. Плюс 1 деген эмне? Көбөйтүү 3'түн 1 даражасы. 15x деген бул 5 көбөйтүү 3 да, бирок даражанын ар бирине өчүрүп койсок 5x көбөйтүлгөн 3x. Барбар 3x көбөйтүлгөн 3-1. Эми эмне? Белгилүү сандарды кыскартып берсеңер болот негизи. Түшүндү? X-ин кайсы даражасын албадык, бул 0га барабар болот, ошондуктан боло берет. Анда 5'ин x даражасы бизге 3кө барабарлыгы анык болуп калды. Çok iş болуп. Так, здесь все закончено. Так, кыскача көбөйтүү формула бар экен бул жакта.
2x y бияка өткөрсөк эми албетте x y бияка өткөрсөк эмне болуп турат? Качеговый формуласы болуп калат да. X минус y деп туруп кашка чогулат, чүк болсо, барабар 0 болсо. Анда бул квадраттык эч нерсе чечпейт, бул жака тамыр болуп атса, анда x минус y барабар 0 болуп калат, x барабар y. Да, бул жактан экөө бирине барабар кыскарса, 1ге барабар. Так, здесь понятно. Так, дальше. Ну, процентности, да. Проценттери. Мындай суроо келет. 3'tün 2%, 3'tün 2%, 2'nin 3% дейт да. Мындайча айтканда, A'нын B проценти, анан кийин B'нын A проценти дей турган болсо, силер ошол замат эле эсептебей туруп барабарлайсыңар да. Бул экөө ошол замат барабар деп айтасыңар. Вот так вот. Дальше диаграмманы карап ойлойлу, өзүңүз карап жазганы. Карап койсоңуз эле. Так, сейчас. Количество различных маршрутов. Отсюда доведем. Кээде комбинаторго кездешип калсалар ушул андай болсо. То есть, мындайча айтканда, силер бул жактан болгонуларды көйүтүп көтөрсөңүз да. Мисалы, бул жактан бул жака чейин бир эле способ бар. Бул жактан бул жака чейин 2 способ бар. Бул жактан бул жака чейин 1 способ бар. Бул жактан бул жака чейин 2 способ бар да. То есть, могу экөөнү көбөйтөсүңөр. 2 болот. Бул экөөнү көбөйтөсүңөр. 2 болот. Кошсоңор 4 болот. 4. 5 чоң болуп калат. Так, мынакей көбүнчө разборлорун көрдүк. Ушулардын ал эми ушул эсептерди өзүңөргө жөнөтүп коем. Өзүңөр дагы ошол жактан чыгарып, практика кылып үйрөнө бересиңер. Анан бул бүгүнкү акыркы сабагыбыз аякталды.